13-бөлүм. Шабул Ысрайылга падышачылык кылганына 1 жыл болгондон кийин, экинчи жылы падышачылык кылып жатканында өзүнө ысрайылдыктардан 3000 кишини тандап алды. Мукмаста жана Бейтел тоосунда Шабул менен 2000 киши болду. Миңи болсо Бенжаминдин гибасында Жонатан менен болчу. Калган элди ал үйлөрүнө кое берди. Жонатан пелиштиликтердин гибадагы күзөт тобун талкалады. Бул жөнүндө пелиштиликтер угушту. Шабул болсо еврейлер угушсун деп бүт өлкөгө сурнай тартты. Бүт Ысрайыл Шабулдун пелиштиликтердин күзөт тобун талкалаганын жана пелиштиликтерге Ысрайыл жек көрүндү болгонун укту. Ошондо эл Гилгалга Шабулдун алдына чогулду. Пелиштиликтер Ысрайыл менен согушуу үчүн чогулушту. 30 000 майдан араба, 6 000 атчан, деңиз жээгиндеги кумдай сансыз эл пелиштиликтердин кошууну Бейт Абендин чыгышындагы Мукмаска жайланышты. Ысрайылдыктар өздөрүнүн коркунучтуу абалда экенин, кысымга алынганын көрүшкөндө үңкүрлөргө, капчыгайларга, асказоолордун арасына, казылган орлорго жана аңгектерге жашынышты. Еврейлердин кээ бирлери Иордандын аркы өзүнө, Гат жана Гилат өлкөсүнө түштү. Шабул Гилгалда болчу жана анын жанындагы бардык элдин үрөйү учуп турган эле. Шабул 7 күн Шамуэл белгилеген мөөнөткө чейин күттү. Шамуэл болсо Гилгалга келбей жатты. Эл Шабулду таштап туш-тушка тарай баштады. Ошондо Шабул бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен тынчтык курмандыктарына даярдалганды мага алып келгиле деди. Анан ал бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты өрттөдү. Өрттөп бүтөөр менен Шамуэл келди. Шабул аны менен саламдашуу үчүн алдынан тосуп чыкты. Шамуэл ага бул эмне кылганың деди. Шабул ага эл мени таштап туш-тушка тарай баштады. А сен белгиленген убакта келген жоксуң. Пелиштиликтер болсо Мукмаска жыйналып калышты. Ошондо мен пелиштиликтер эми Гилгалга келип мага кол салышат. Мен болсо Теңирдин эркин алиге чейин сурай элекмин деп ойлодум. Ошондуктан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты өрттөөгө батындым деп жооп берди. Шамуэл Шабулга Кудай Теңириңдин сага берген буйругун аткарбай жаман иш кылдың. Анткени Теңир ушул күндө сенин Ысрайылдын үстүнөн болгон падышачылыгыңды түбөлүккө бекемдемек. Эми сенин падышачылыгың туруштук бере албайт. Теңир өз жүрөгүнө жаккан кишини таап, аны өз элине жол башчы кылып дайындады. Анткени сен Теңирдин буйругун аткарган жоксуң деди. Шамуэл туруп Гилгалдан чыгып Бенжаминдин гибасына жөнөдү. Шабул болсо жанында калган адамдарын санады. Алардын саны 600-гө жакын болду. Шабул өз уулу Жонатан менен өздөрүнүн жанындагы кишилер менен Бенжаминдин гибасына жөнөдү. Пелиштиликтердин кошууну Мукмаста турган эле. Ал жерди кыйратуу үчүн пелиштик кошуунан 3 топ бөлүнүп чыкты. Топтордун бири Опранды көздөй кеткен жол менен Шубал аймагына кетти. Экинчи топ Бейт Хорон жолу менен кетти. Үчүнчү топ Себоим өрөөнүнө, чөлдү көздөй кеткен жол менен бет алды. Бүт Ысрайыл жеринде темир усталар жок эле, анткени кылыч же найза жасашпасын деп пелиштиликтер еврейлерден сактанышкан. Бүт Ысрайылдыктар сокосунун тиштерин, темир күрөктөрүн, балталарын, геркилерин курчутууга, соконун тишинде темир күрөктүн, айрынын, балтанын мизинде кетик болсо, же сынган бычагын оңдоо керек болсо, пелиштиликтерге барышы керек болчу. Ошондуктан согуш убагында Шабул менен Жонатандын жанындагы элде кылыч да, найза да жок эле. Алар Шабул менен анын уулу Жонатанда гана бар эле. Пелиштиликтердин алдыңкы катардагы тобу Мукмас кечүүсүнө чыкты. 11-бөлүм. Анда эмне Кудай өз элин четке кактыбы? Албетте жок. Анткени Ибрайымдын тукумунан, Бенжамин тукумунан чыккан мен да Ысрайылдыкмын. Кудай мурунтадан эле билген өз элин четке каккан жок. Же силер ыйык жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Ысрайыл элине каршы Теңир сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөн жатышат деп Кудайга арызданган. Бирок Кудайдын жообу кандай болду? Мен 7000 эркекти өзүм үчүн сактап койдум. Алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок. Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар. Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым болмок эмес. Анда эмне дейбиз? Ысрайыл эли издегенине жеткен жок, тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды. Бул жөндө ыйык жазууда Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди. Ушул күнгө чейин ушундай деп жазылган. Дөөт пайгамбар да алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун. Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкрөйүп калсын дейт. Алар эмне?
турбас болуп жыгылыштыбы деп сурагым келет. Албетте жок. Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Исраил элинин кызганычын ойготуу үчүн болду. Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык. Бутпарастар, силерге айтамын, мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм. Өз кандаштарымдын кызганычын ойготалар бекем. Алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем. Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне? Ачыткы ыйык болсо камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо бутактар да ыйык болот. Эгерде сен жапайы зайтун дарагынан сындырылып ташталган кээ бир бутактардын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң, анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгон, сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат. Мүмкүн сен бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды деп айтып жаткандырсың. Алар ишенбестик үчүн сындырылышты. Сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе. Андан көрө корк. Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сен аямак беле. Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгон. Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт. Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет. Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына, табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык. Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет. Исраил элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат. Ошентип бүт Исраил эли куткарылат. Анткени ыйык жазууда Сиондон куткаруучу келет, ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат. Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним, бул менин алар менен түзгөн келишимим деп жазылган. Бир жагынан алар жакшы кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок экинчи жагынан алар Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган. Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт. Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер. Азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар. Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүш үчүн азыр алар тил албас болуп калышты. Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн бардыгын тил албас кылып койду. О, Кудайдын акылы кандай терең, анын билими кандай жеткилең, анын чечимдери акыл жеткис, анын жолдору исилденгис. Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же ага кеңешчи болгон адам барбы? Же Теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Анткени бардыгы андан, ал аркылуу жана ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын. Амин. 50 бөлүм. Теңирдин Бабыл жөнүндө жана Каздимдердин жери жөнүндө Жеремия пайгамбар аркылуу айткан сөзү. Элдер арасына жар салгыла, кабарлагыла, туу көтөргүлө, жарыялагыла, жашырбагыла, айткыла. Бабыл каратылып алынды, Бел маскара болду. Меродах талкаланды, анын буркандары маскара болду. Анын жасалма кудайлары талкаланды. Анткени түндүктөн ага каршы эл көтөрүлүп чыкты. Ал анын жерин чөлгө айлантат. Ошондо ал жерде эч ким жашабайт. Адам да, мал да жашабайт. Бардыгы ал жерден чыгып кетишет. Ошол күндөрдө, ошол мезгилде дейт Теңир, Исраил уулдары Жүйүт уулдары менен бирге келишет. Алар өздөрүнүн Кудай Теңирин ыйлап жүрүп издешет. Сионго баруучу жол жөнүндө сурашат. Ал жолду карап, жүргүлө, унутулгус, түбөлүктүү келишим менен Теңирге кошулалы дешет. Менин элим адашкан койлордой, анткени аларды койчулары жолунан адаштырып, тоолорго кууп жиберишти. Алар тоодон тоого, адырдан адырга тентип жүрүштү. Өздөрүнүн жаткан жайын унутуп коюшту. Ошондо таап алгандардын бардыгы аларды жеп коюшту. Алардын душмандары биз күнөөлүү эмеспиз, анткени алар чындыктын турагы болгон Теңир алдында, өздөрүнүн ата-бабаларынын үмүтү болгон Теңир алдында күнөө кылышты дешти. Бабылдын чөйрөсүнөн качкыла, Каздимдердин жеринен кеткиле, койлордун алдында жүргөн текелердей болгула. Анткени мына, мен Бабылга каршы түндүк жеринен улуу элдердин калың тобун тургузуп алып келем.
алар ага каршы тизилип аны каратып алышат. Алардын жебелери мыкты аскерлердин жебелериндей болуп куру кайтпайт. Ошентип Каздим жери олжоо болот. Аны кыйраткандар тоюшат дейт Теңир. Анткени силер менин мурасымды талап тоногондор кубандыңар, шаттандыңар, кубанычтан чөптүн үстүндөгү музоодой секирдиңер, согуш аттарындай азынадыңар. Силердин энеңер катуу уятка калат. Силерди төрөгөн аялдын бети кызарат. Ал элдердин келечеги чөл, какшыган жер, ээн тала. Теңирдин каарынан ал эч ким жашабаган жерге айланат. Ал жер бүт бойдон ээн калат. Бабыл аркылуу өткөн ар бир адам анын башына түшкөн мүшкүлдү көрүп, таң кала ышкырып өтөт. Бабылдын тегерегине катарга тизилгиле. Жаа тарткандардын баары аны аткыла. Жебеңерди аябагыла, анткени ал Теңирге каршы күнөө кетирди. Ага каршы туш-туштан кыйкыргыла. Ал колун көтөрдү. Анын негиздери кулады. Анын дубалдары кыйрады. Анткени бул Теңирдин жазасы. Андан өчүңөрдү алгыла. Ал силерге кандай кылса, силер дагы ошондой кылгыла. Бабылда үрөөн сепкенди да, оруу жыйуу убагында орок оргонду да жок кылгыла. Кыйратуучу кылычтан корккон ар бир адам өз элине кайтсын, ар ким өз жерине качсын. Ысрайыл чачылган кой. Аны арстандар кууп жиберди. Адегенде аны Ашур падышасы мүлжүдү. Бул акыркы Бабыл падышасы Небухаднецар болсо анын сөөктөрүн талкалады. Ошондуктан Ысрайылдын кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен Ашур падышасынын жерин кандай жазаласам, Бабыл падышасын жана анын жерин да ошондой жазалайм. Ысрайылды өз жайытына кайралып келем. Ал Кармел тоосунда жана Башан өрөөнүндө жайылат. Ал Эпрайым тоосунда жана Гилатта тоюнат. Ошол күндөрү, ошол мезгилде дейт Теңир, Ысрайылдын айыбын издешет, бирок анын айыбы жок болуп чыгат. Жүйүттүн күнөөсүн издешет, бирок күнөө табылбайт. Анткени мен өзүм тирүү калтыргандардын күнөөсүн кечирем. Мератайым жерине каршы, Пекоттун тургундарына каршы чык, кыйрат, алардын артынан бардыгын кыр дейт Теңир. Мен сага эмнени буйрук кылсам, ошонун бардыгын жаса. Жер үстүндө согуштун дабышы жаңырат, чоң кыйроо болуп жатат. Бүткүл жердин балкасы кандай талкаланды, кандай кыйрады, элдердин арасында Бабыл кандай үрөй учураарлык болду. Мен сага торжайдым, Бабыл. Сен аны алдын ала көрө билбей, ага түшүп калдың. Сен түштүң да кармалдың, анткени Теңирге каршы чыктың. Теңир өзүнүн сактагычын ачып, андан өзүнүн каар толтурулган идиштерин алып чыкты. Анткени Себайот Кудай Теңирдин Каздимдердин жеринде иши бар. Ар тараптан ага каршы келгиле, анын кампаларын ачкыла, аны боолорду тебелегендей тебелегиле, аны таптакыр жок кылгыла. Андан эч нерсе калбасын. Анын бардык өгүздөрүн өлтүргүлө, алар союлууга кетишсин. Аларга кайгы, анткени алардын күнү келди, аларды жазалай турган мезгил келди. Сиондо биздин Кудай Теңирдин өч алуусу тууралуу, Теңирдин ибадатканасы үчүн өч алуусу тууралуу кабарлаш үчүн Бабыл жеринен качып кутулгандардын үнү угулуп жатат. Бабылга каршы аткычтарды чакыргыла. Эч ким качып кутулбаш үчүн жаа тарткандардын баары анын тегерегине кошуун болуп жайгашсын. Ага өз иштерине жараша тиешесин бергиле. Ал силерге кандай кылса, силер дагы ошондой кылгыла. Анткени ал Теңирге, Ысрайылдын ыйыгына каршы чыкты. Ошон жунанын уландары өзүнүн көчөлөрүндө өлөт. Ошол күнү анын бардык жоокерлери кырылат дейт Теңир. Мына текебер, мен сага каршымын дейт Себайот Кудай Теңир. Анткени сенин күнүң келди, сени жазалай турган мезгил келди. Текебер мүдүрүлүп жыгылат, аны эч ким тургузбайт. Анын шаарларына от коем, ошондо ал от анын айланасындагынын бардыгын жалмайт. Себайот Теңир мындай дейт: Ысрайыл уулдары жүйүт уулдарындай эле эзилди. Аларды туткунга алгандар аларды бек кармап турушат, кое бергилери келбейт. Бирок алардын куткаруучусу күчтүү, анын ысымы Себайот Теңир. Өлкөгө тынчтык бериш үчүн, Бабылда жашагандарды калтыратыш үчүн алардын ишин Теңир өзү талдайт. Каздимдерге каршы кылыч дейт Теңир. Бабылдын тургундарына, анын төрөлөрүнө, анын даанышмандарына каршы кылыч. Төлгөөчүлөргө каршы кылыч. Алар акыл эстен ажырашат. Анын аскерлерине каршы кылыч. Алар талкаланышат. Анын аттарына, майдан арабаларына, анын ичиндеги элдердин баарына каршы кылыч. Ошондо алар аялдардай болушат. Анын генч байлыгына да каршы кылыч. Алар таланып жок болот.
анын суулары какшып калсын. Алар какшыйт, анткени бул жер буркандардын жери. Алар өздөрүнүн эң коркунучтуу жасалма кудайларынан эс акылдан ажырашат. Ошондуктан ал жерде талаа жырткычтары менен чөйлөр жайланышат. Ал жерде төө куштар жашашат. Мындан ары ал жерде түбөлүккө эл жашабайт. Ал жерге укумдан тукумга эл көчүп барып отурукташпайт. Кудай Содом менен Аморду жана ага кошуна жаткан шаарларды кандай кулатса дейт Теңир. Бул жерде да эч ким жашабайт, адам баласы токтобойт. Мына түндүктөн эл келе жатат. Улуу эл, жер кыйырынан көп падышалар көтөрүлүп келе жатат. Алардын колдорунда найза менен жаа. Алар ташбоор жана ырайымсыз, алардын үнү деңиздей гүрүлдөйт. Бабыл кызы, сен менен салгылашыш үчүн аттарга минип бир кишидей тизилип зуулдап келе жатышат. Бабыл падышасы алар жөнүндө кабар укканда эмне кыларын билбей калды. Ал кайгыга батты, толгоо тартып жаткан аялдай кыйналды. Мына ал Иордан дарыясынын баш жагынан арстандай болуп, чептүү турак жайларга чыгып келе жатат. Бирок мен аларды ал жерден шашылыш кетүүгө мажбур кылам. Ким тандалган болсо, аны ошого ишенип тапшырам. Анткени мага ким тең келет? Менден ким жооп талап кылат? Кайсы койчу мага каршы чыгат? Ошондуктан Теңирдин Бабыл тууралуу чыгарган чечимин, анын Каздим жери тууралуу ниетин уккула. Чындыгында аларды койлордун ичинен эң алсыздары сүйрөп кетишет. Чындыгында алардын турак жайлары эң алат. Бабылдын каратылып алынышы жөнүндөгү кабардан жер солкулдайт. Элдер арасында өкүрүк угулат. 28 забур. Кудайдын уулдары, Теңирди көкөлөтө мактагыла, аны даңктагыла, ага урмат көрсөткүлө. Теңирдин атын даңктагыла. Теңирге анын эң сонун ыйык үйүндө таазим кылгыла. Теңирдин үнү суулар үстүндө. Даңк Кудайы дүңгүрөдү. Теңир көп суулардын үстүндө. Теңирдин үнү күчтүү. Теңирдин үнү улуу. Теңирдин үнү кедр жыгаштарын талкалап жатат. Теңир Лебанон кедрлерин кыйратып жатат. Теңир аларды букачардай секиртүүдө. Ал эми Либанон менен Сирион тоолорун жаш өгүздөй секиртүүдө. Теңирдин үнү чагылганды чагып чыгарып жатат. Теңирдин үнү чөлдү титиретип жатат. Теңир Кадеш чөлүн титиретип жатат. Теңирдин үнү жейрендерди боюнан бошотуп, токойлорду жылаңаштап жатат. Анын ибадатканасында бардыгы анын атак даңкын даңазалап жатат. Теңир топон суунун үстүндө өз тактысында отурат. Теңир түбөлүк падыша болуп тактыга отурат. Теңир өз элине күч берет. Теңир өз элине тынчтык берип, батасын берет. 29 забур. Дөөттүн забуру. Кудайдын үйүн оңдоп жаткандагыр. Мени тургузганың үчүн, душмандарымды мага үстөмдүк кылдырбаганың үчүн, Теңир, сени көкөлөтө даңазылайм. Теңирим, Кудайым, мен сага кайрылганда сен мени айыктырдың. Теңир, сен менин жанымды тозоктон алып чыктың. Көргө кирбешим үчүн өзүң мени тирилттиң. Теңирдин ыйыктары ага арнап ырдагыла, анын ыйык ысымын даңктагыла. Анткени ал көз ирмемгиле каарданат. Ал эми ырайымы түбөлүк, кечинде ый кирип келет, эртең менен болсо кубаныч кирип келет. Мен бейкут жашап турганымда түбөлүккө олку-солку болбойм дегем. Теңирим, өзүңдүн ырайымың менен тоомду бек тургуздуң, бирок жүзүңдү менден жашыргандыктан мен коркуп кеттим. Ошондо мен сага кайрылдым, Теңир, сага жалындым. Көргө киргенде менин канымдан кандай пайда? Топурак сени даңктамак беле, сенин чындыгыңды жарыяламак беле. Теңирим, кулак сал, ырайым кыл. Теңирим, мага жардамчы бол. Сен менин кайгымды шаттыкка айланттың. Үстүмдөгү зумбалды чечип, белимди кубаныч менен курчадың. Жаным сени даңктасын, басылбасын. Теңир, Кудайым, мен сени түбөлүккө даңктаймын.